Assalamu алейкум туугандар. Атаң барда эл тааны дейт, атың барда жер тааны деп. Туугандар, Кудай буйруса ошентип биздин да өзүбүздүн коробузга да очередь жетти. Ошо илгерки селекционерлерден ошо өзүм эсимде, бала кезимден бери ошо эсимде да атам канча жылдан бери ошо арашанды селекция кылып кармап келатат. Билгендер билет. Ошол жөнүндө азыр өзүбүздүн коробузга келип ошо атамдан интервью алып бүт баарын сурайлы деп. Бияк менен атам болот, таанышып алсаңыздар болот. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum жалпы жамиге, ошондой эле арашан сүйүүчүлөргө. Мына Алланын буйругу экен, бүгүн ушу балам ата ушу интервью кылып, тарталы канча жылдан бери ушу арашан менен келатасың деп. Мен эмнени айтайын, биринчи башталышында 89-жылы Кадыр Ахун деген молдо экөөбүз, Тунган молдо экөөбүз 89-жылы Тажикстандан Гисар районунан барып 12 атардан 2 КАМАЗ прицеби менен таза Гисар койлорду тандап алып келгенбиз. Ошондон бери кармап келатабыз. Андай таза Гисар болчу, таза гисарский кочкорлор болчу. Анан кийин Гисар кочкору көбүбүздүн кыргыздын кою менен аралашып гибрид козулар туулуп баштады. Гибридтерди билесиңер өзүңөр туугандар. Гибридтер чоң келет, ургач болобу, эркек козу кочкор болобу, булар абдан чоң болгон. Анан бизге да Кыргызстандагы ошо селекционерлерге, Кыргызстан айыл чарба министерствосуна рахмат. Ошону изилдеп жүрүп, баягы арашан менен кыргыз коюнан чыккан пародон изилдеп, арашан пародо Гисар кочкор менен кыргыз коюнан чыккан арашан деген пародо чыкты. Мына арашан пародо азыр бир эле биздин Кыргызстан эмес, Орто Азия, дүйнө жүзүнө таралып атат. Бул арашанды абдан назик, нарктуу, барктуу мал келет. Эмне үчүн дегенде, бул нарктуу, барктуу мал келет деген пайгамбардын хадисинде айтылган. Койдо береке бар деген. Койдо береке бардыгы эмнеде? Кой баласы аты эле кандай? Кой деп айтылып турат. Койду назик болот. Койдо береке кут көп болот. Койго канча эмгек кылсаң, ошончо эмгегиңди Алла Таалам жедирбейт, кайтам койдон кайрып берет. Азыр да Кудайга шүгүр, мына арашанга Кыргызстан мамлекети жетти. Кыргызстан мамлекети жеткендигинен бул арашанды законный кылып регистрация кылды. Азыр арашан менен мына Кыргызстандын жаштары көп заниматься этип атат, көп багып атат. Бул арашан кою назик келет. Бул арашан коюнун убагында дарысын берип, убагында кыркып, бир жылда 2 жолу кыркып туруш керек. Бир жылда 2 жолу кырккандын себеби жазкы, күзгү кыркын деп коет. Ошо кыркын убакта арашан коюн жүнүн алып тазалап турсаң, ошо денесиндеги курт, кумурска, ошо кене болуп калабы, денесинде топурак, кум болуп калат. Ошонун баарын тазалап алып койсоң, бир сыйра сууга салып койсоң, арашан кою бул тазалыкты жакшы сүйгөн малдардын бири да. Арашанды ошол кыркын убагында арашандын козулары, койлору, өстөрү кадимкидей серигип, дагы бир сыйра баягы жазкысын кандай көк чөп чыгат, дүрт этип бир көтөрүлүп өсүп кеткенге дагы пайдасы бар да. Бул арашан кою, мына мен ушу арашан койду 35 жыл болду. 35 жылдан бери ушу арашан коюна укол да катпайм. Котурдун уколун да катпайм. Ушу жаз күз кыркып алам, кыркып алгандан кийин сууга жууйм, Кудай сактасын, Аллага текеберчилик болбосун. Арашан койдун жакшылыгы ошо котур болуп көргөн жок койлорум. Котур болуп көргөн жок. Башка оорулар менде ооруган жок. Арашанды өз убагында ошого мен мына жылына эле канча жыл болду билбей калдым. Кышы жайы арашан койду ушу сабиз менен, витамин менен багам. Витамин сабиз. Кышы жайы сабиз берем. Ошо сабизди витаминине дагы, уколуна дагы, глистовать эткенге дагы ушу сабиз абдан чоң пайдасын тийгизет. Мына ушу арашанды кармап келтем. Биринчи Алланыкы, экинчи балдарымдын рызкы насиби. Ушу 89-жылдан бери ошолорду багып, ошолорду эметип, ушу биринчи Алланыкы, ушу балдарымды да ушу арашан кою менен багып чоңойттум. Өзүмдүн
керегиме да жарап келатат. Аллага миң мертебе шүгүрчүлүк кылабыз. Ушул жерде турганыма, ушу фазендама 35 жылдан бери турам, 35 жылдан бери Аллага миң мертебе шүгүрчүлүк, баары жакшы ойдогудай болуп турат. Аллага миң мертебе шүгүр кылам. Ошо пайгамбарым сүйгөн жаныбар, жандыгы ушул кой баласы, ошо кой баласын багып келатабыз. Арашандын ардагы артыкчылыгы, арашан коюн семиз баксаң, bir жылда 2 төл алганга мүмкүнчүлүк болот. Эмне үчүн дегенде, арашан коюн семиз багып эттүү болсо, арашан коюн куйругу кетпесе, арашан кою кубатынан да күчүнөн да кайтпайт да. Арашан коюн кышы жай менен меники жайыт да, кышында жылкыга окшоп жарыктык. Бул арашан кой баласы карды тээп жайлат, кышы менен этинен кайтпайт, эттүү болот. Мисалы мен мына өзүм методум, илгерки ушу методум, ушу Кадыр Ахун деген Дуңган молдон багыш раматтылыгы өтүп кетти. Ошо экөөбүз илгерки метод менен эле кармап, койма өзүм дагы вет врачмын, өзүм дагы чабаммын, өзүм да курс леченияны өткөрөм, ошол метод менен кармап келтем. Бул кой баласы канча басса, ошончо кой баласы күчүнө келип, эттенип жакшы турат да. Арашандын дагы артыкчылыгы, bir жылда 2 урожай аласаң болот арашанбадан. Арашан коюн этинен асырбасаң, мен мисалы козуларды 3 ай эмгисем, 3 айдан кийин козуларды бөлүп салам. Козуларды бөлүп салгандан кийин 1 ай жемдейм да кайта, кочкор кошуп жиберем, кайта койлор кочкордон чыгып калат. Ушинтип анан 1 жылда 2 урожай алабыз. Арашанды баккыла, арашандан зыян жок, арашандан пайда бар. Ошол могу кайсы жылы баштадым дедиңер ата? 89-жылы Тажикстандан таза гисар койлорду алып келип ошондон баштап кармадым. Ошо гисар деп баштагансыңар да башынан. Ошо гисар деп каяктан ошо гисарды билип калгансыңар? Мисалы, мурун илгери баары эле жана солук кара койлорду же болбосо биздин чарба обычный койлор кармачу эле го. Ошол убактар кантип гисар деп ошо кызыгып эметип калгансыңар? Гисар деп кызыкканым, мен медреседе окуп жүргөндө 20-й хутурдан устаздарым Мухаммед Хабибулла деген даргин болгон. Ошо убакта эле ошо гисар койлорду, гисар кочкорлорду кармап Өзбекстанга сатчы да. Ошо устазым Мухаммед Хабибулладан угуп, анан мен кызыгып, анан Кадыр Ахун экөөбүз, Дуңган молдо экөөбүз барып 89-жылы ошо Тажикстандан таза гисарларды тандап алып келгенбиз. Алып келгенде канча баш алып келдиңер эле? Алып келгенде ошо Кадыр Ахун менен мен экөөбүз 200 баш алып келгенбиз. Кадыр Ахун эме болду, бир прицеп КамАЗ прицеп менен, мен бир прицеп КамАЗ прицеп менен алып келгем. Ошондо 200 баш алып келгенбиз, 100дөн. Могу жанагы менин эсимде да, ошо кички кезимде деле жанагы биздин таза арашан, таза гисар кочкор келип ошо кара койго кошкондо, козулары таза гисар менен ошо кара койдон түшкөн гисардын коосу бою жагынан дагы, кулак жагынан дагы, баягы бүт жагынан өтө чоң болчу да. Ошол таза гисар мисалы 3 айлык козу мен эсимде бар да, ошо аны бир колдо эле жалгыз өзүм менен кармап койчумун да. Берки кара койдун коосу мисалы кармай албайчумун, ал 2 эсе чоң болчу. Бул кандай болот? Бул ошо кан аралашкандан гибрид түштү. Кан аралашкандан гисар менен кара койдун, таза гисар кочкор менен кара койдун кан аралашкандан кийин гибрид түшкөн да. Гибрид анан барып анан кийин породого өтүп анан арашанга өтпөдү. Бул ошондо гибридтер вести дагы берген, кулагы да бар болчу, узуну да бар болчу, жоондугу да бар болчу да. Ошол убакта эле. Ошо жанагы үйгө той бергенде сокуктачы эсиңерде? Ошондо кочкор сойгондо ошо гибрид болчу ошо? Гибрид болчу, ошо 1 жаштагы кочкор, 1 жаштагы кочкор 117 кило таза эт берген, 117 кило таза эт берген куйругунан бөлөк. Куйругу болсо 21 килограмм болгон. Ошол эле жылы. Ошол гибрид, ошол эле жылдары. Анан могу азыркы көп эле ошо арашанды мисалы баягы илгерки селекционерлер азыр көп бааланып атат да. Мисалы баягы илгерки селекционерлер аз да болуп атат, көп да бааланып атат. Анан азыр көп эле жанагындай бизнес кылышыптыр да бул арашандычы, алып сатмай. Ошолорго мисалы кандай дейсиңер? Жанагы алып анан кармап, мына 4-5 жылдан бери
баягы өзүм кармап келатам деп коюп эле сатып атышат да, ошондойлор да көп болуп атат. Мына бул арашанды биз мына азыр балдар азыркылар деле бизнесмен деп коюп атпайбы? Мурунку эми азыркы жаңы тил менен бизнесмен деп. Булар бизнеске жатпайт да. Булар биз биринчиден өзүбүздүн Кыргызстандагы мыкты кочкорлорду, мыкты соолуктарды биз бөлөк мамлекетке кетирип атабыз. Селекция кылып канча жылдан бери кармап келдик. Ошолорду биз өзүбүздөн мыкты кочкорлорду, мыкты матка койлорду алып калсак абдан жакшы болмок да. Анан кийин баягы калп айткандын казаны кайнабайт дейт. Анан кийин алып эле баары эле перекупщик болуп кетти. Перекупщик болгондо да акчага кызыккандан иш болуп атат болуш керек деп ойлойм мен. Муну акчага кызыккандык иш болуп атат болуш. Өзүңөр алгандан кийин кармап, ошо санын көбөйтүп, сапатын көбөйтүп туруп, ошо жок дегенде ар бир семьяда, биздин Кыргызстанда ар бир семьяда 100дөн матка кармасаңар, ошо силерге кирешеге дагы чыгашага да жарай турган мал болот эле. Биринчи өзүбүздүн Кыргызстанды толугу менен таза арашан пародосы менен өнүктүрүп алсак, көбөйтүп алсак, анан сатканга да убакыт келет эле. Анан алып сатарлар силерден сураныч, илтимас силерге. Өзүбүздүн жакшы пародаларды, жакшы матка кочкорлорду, соолуктарды чет мамлекетке айдап жибербей, биринчи өзүбүздүн Кыргызстаныбыз толугу менен ошо малга өтүп арашан пародосуна толугу менен каныккандан кийин, анан кийин кызыл кулактык кылсак жакшы болот эле дейт элем мен. Анан могу неме да болот го, мисалы могу артта жайылып аткан койлор ошо баягы 89-жылы келген, ошол жылдан бери эле селекция жүрүп келаткан да булар, Ошо акыркы жолу мисалы кайсы кочкор эметип кошулду эле. Мисалы азыр баарына эле кызык болуп эле жанагы асыр, мисалы Франкель деген көп кочкорлор, атактуу кочкорлор чыгып атат да. Азыркы эмеден буларды кармап келатканым бул карабилдин тукумдары да. Карабилдин тукуму мен көп жыл кармадым. Карабилдин тукуму бою дагы бар, туурасы дагы бар, вести да берген тукум болчу. Азыр карабилдин тукуму 1000 түркүн жолго салынып кетип атпайбы? Андан кийин карабилдин тукумун көп жыл кармадым. Ушу карабилдин тукумунан эле козулары Казакстанга да кетти, Ошко да кетти, менден алгандар, Өзбекстанга да кеткен, Тажикстан кайта менден алган күндөр болгон ошого карабилдин тукумдарын. Анан кийин мурунку эски арашын оттордо мына Асылбек байке бар, Харсан бар, ошо мен менен бирге аралашып жүргөндөрдөн Кадыр Акун бар болчу, өлүп калды, раматылык болуп кетти. Ошолор эле илгерки азыр мына жаштар азыр көбүнчө арашан от жаш балдар азыр мурунку эски маткаларга кызыгып атпайбы? Менде азыр эски маткалар бар, эски маткалар уже жаштары токтолуп калышты. Токтолуп калса дагы азыр булар вести да берип, жоондукту дагы берип, жакшы козулар чыгып атат. А эски маткалар азыр кайта баа болуп атат. Ошон үчүн кече эле 5 кой кармап эле мен 15 жылдан бери арашан отмун. Мен 20 жылдан бери арашан отмун. Арашан оттун келатканы түпкү нускасы биздин Москва район боюнча Кадыр Акун мен болгон башы. Анан кийин Кадыр Акундун кайнизи Харсан болгон. Харсан деген дунган. Андан кийинкилердин баары кийинкиле балдар да, кийинкиле жаштар. Могу арашандарда азыр көбү да мисалы стереотип матканын көбү стереотип маткага качып атат. Ошо стереотип маткалар по-любому кандары күчтүү болот экен, Мисалы азыр көп көрүп атам, мисалы могу азыркы маткалар кандары күчтүү, бирок мындай красотасы күчтүү, мындай баягы кебете кепчиги, кулагы, узуну, боюнан келишкен, бирок данный жок да. Анан баягы жакшы кочкорго үмүт кылып алып барып кошсо, жакшы кочкордон берет да ал. А могу стереотип маткалар по-любому кан кое бербейт экен, Стереотип маткалар кан кое бербейт. Эмне үчүн булардын түпкү нускасы бекем мыкты тукумдардан болуп атпайбы? Булардын каны кай жерде болсо да булардын каны биринчи очередке турат болот. Мына азыр стереотип деп жүрүшкөн баары эле жаңы арашандарга өтүп кетишип, азыр стереотип кайта нарктуу барктуу болуп атпайбы? Стереотипке жете албай атышпайбы? Өзүңдү көрүп атпайсың балам, азыр 2-3 күн биринде эле бапай бул стереотип маткаңан сат, бапай тигинден сат, бапай мыныңан сат деп эле келип атышпайбы? Стереотиптерди кармагандар азыр жокко тете болуп калды. Азыр Харсан деле мен билгенден Харсан деле калды, анан кийин менде калды, анан кийин эмеде бар жана Тимур деген бала да бар, тиги
объезднойдо турган. А мындай стереотиптер азыр жокко тете болуп калды. Ошо стереотип маткалар азыр ошо кебетелер бүт моюндары узун, эмелери кулактары ашып кетсе ушу 20-20+, бирок баштары жаман чоң болот экен, стереотип маткалардын. Стереотиптегилер бул. Стереотиптерде минус болбойт, Кудай буйруса. Булар картайып калса дагы козуларды түшүп ататын. Азыр көрүп атпайсың өзүң балам. Козу кандай түшүп атат булардан. Ошол эле кызыгып мына быйыл эле мен кызыккандардан ошо Ошко кетти, Нокотко кетти стереотиптен, Белоусовден алышты, Таласка кетти стереотиптер. Кандай Ташкентке кетти. Ушунун баары эле жакшы да, ушунун баары стереотипти нарктуу барктуу пародалардан да булар. Нарктуу барктуу пародалар. Могу неме жөнүндө кандай ойлойсуңар? Жанагы азыр мисалы койлор 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 долларга чейин чыгып атат го. Ошакта көбү да мындай элдер баягы билгендер, билбегендер дагы, билбегендер да көп болуп атат да, билбегендер да көп болуп, мисалы видео кирсе ылдый жакка жазып, "Ой, силер мошенниксиңер, анан силер калпайтып атасыңар" депчи. Анын өмүрү негизи өзүңөрдүн оюңар. Койлор мындай баа болгон эмес да өмүрү, Мындай Биз мурунку убакта мындай койлор баа болгон эмес. Баа болгон эмес мындай баа. Бирок азыркы эми Арашан деп эметип атышат. Анын канчасы чын, канчасы калп. Бирок мен ишенем. Ушундай пародалардан чыгып мына өзүм эле мына Кудай берекесин берсин. Канча жылдан бери кармап келтем. Ошо СССРдын убагында деле, ошо эле кийинки эле мына Кыргызстан мамлекети эгемендүүлүктү алгандан бери деле мен жаман баага сатып көрдүм. Декабрь, январь, февраль 3 айлык. Ошол убакта тууган козулар мыкты болот. Анан кийин козуларды арыктатып баксаң, анан кийин козуларды витамин. Жана мен бир айында эле сабиз менен багып атпайм, бул көрүп атпайсың. Бул сабиз абдан пайдасы бар. Ошолорду козуларды жаткан жерин кургак кылып, жем чөбүн бедесин үспөсөң, анан кийин козулар өскөнгө да жакшы болот. Элдин малы бир күндө 3 жолу тамактанса, мен багып аткан şu Arашандарым эң акыркысы түнкү саат 12'de тамактандырам. 12'de şu сабиз менен жемин берем. Кудайга шүгүр, алхамдулилlah, Кудайга шүгүр. Мына азыр балам айтып атпайбы, козулар 5 айлык козулар токтуга тете экен деп. 5 айлык козуларды дагы канча эмгек менен мынан кичүү балам Нурали экөөбүз, 2 рабочийим бар, ошолордун эмгеги бар да. Түнчүндө да түнкү саат 12'de акыркысын подкормка кылып, ошол убакта витамин бер, ошол убакта жем бер, ошол убакта сабизди берип, ошол убакта эринбесеңер эле балдар азыр, эринбесеңер эле маңдай тер эмгек акы Алла Таалам карыйт. Маңдай тер эмгек акы. Пайгамбардын сүннөтү, пайгамбардан калган, пайгамбардан сүйгөн мал бул кой баласы. Ошон үчүн Алла Таалам койдо, пайгамбарым айткандай, койдо берекеси бар да. Алла Таалам маңдай тер эмгек акыга жетпейт. Ошон үчүн бирөөнү алдап, бирөөнү мактап, бирөөнү кактаган дурус эмес. Маңдай тер эмгек акың менен кызмат кылсаң, Алла Таалам актык, тазалыкты талага калтырбайт, Аллам берекесин берет. Ошо туугандар, Кудай буйруса ошентип өзүбүздүн коробусунда интервью алып, ошо койлорду да буйруса видеого тартып бүт чыгарып беребиз акырын-акырынан. Ошо туугандар, илгерки селекция деп мына селекция Арашан баягы Арашан бул 10 жылды же болбосо бир 5 жылда эле сразу чогулагалы Арашан болуп кеткен эмес. Бул канча атам мына 89-жылдан бери ошо селекция кылып, же Тажикстандан бери алып келип селекция жүргүзүп келатканда баягы илгертеден бери мен кичинекей кезимден бери эле эсимде да, ошо элдин койлорун бир колдо кармап жүктөсөң машинага, биздин койлорду 2-3 киши кармап ыргытчы бир койду. Ошо эсимде да, мен кичинекей кезимден бери эле жакшы билем анын баарын. Анан Арашан баягы аферисттер деп баягы көп жазып атпайбы, мисалы жанагындай $100 000 кантип бир кой $100 000 болсун, анан $50 000 болсун деген. Ошолорго да туугандар
келип аралашып корогудуруп көргүлө. Силер дагычы мындай туура, может силер кой жагынан жакшы түшүнбөйсүңөр, мисалы мал жагын деле мындай алып кеткенде общий жакшы түшүнбөйсүңөр, кантип анан мал жандык ошо баа болот дейсиңер. Бирок туугандар, бул бизде арашан, бул бизден өзүбүздөн Кыргызстандан чыгып аткан бул нерсе, өзүбүздүн бизден Кыргыздан чыгып аткан нерсе болгондон кийин жаман негатив жазбай туугандар. Ошону кичине болсо дагы билбей жатсаң деле изучать этип, баягы өзүң да вникать этип көрүп, мындай орусча айтканда, анан кийин ой жүгүртсөк жакшы болмок да. Негизи өзүбүздөн чыгып аткандан кийин колдоп берип койсоңор бул жакшы болот. Туура. Анан ошондой туугандар, Кудай буюрса эми кимге дагы да бир эки суроо бар эле. Ошо баягы саратип маткалардан, саратип королордон алам дегендер болсо, мисалы ошо жанагы козулар, жүндүү козулар 3 айлык, жанагы кыркылган 5 айлык козулар, халиптин козулар, ошолор алам дегендер болсо сатылабы? Сатылыкка барбы? Сатыкка алам дегендер болсо сатыкка чыгарып беребиз. Тукум кылам дегендер, өзүбүздүн Кыргызстанга кармайм деген балдар болсо тукумдукка чыгарып беребиз, сатабыз. Чыгарып беребиз, Болду туугандар, мына Кудай буюрса арашанды баштап, ошо мал жандыкты арашанды көбөйтүп, колдон келишинче ошо илгерки баягы селекция жүрүлгөн корого барып, ушактан соода кылсаңар, Кудай буюрса өзүңөрдүн дальнейшинде уже линия жүргүзгөнгө, баягы жакшы кочкорду алып келип кошуп, селекция кылганга өзүңөргө дагы чоң жакшы плюс болот туугандар. Биз кызматтабыз, кайрылы бересиңер. Ассаламу алейкум.